Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болгону менен күн сайын ковид менен катталгандар бар. Бирок салыштырмалуу илдетти жуктургандар өлкөнүн аймактарында азайганы айтылат. Деген менен вирус Бишкекте күч алып жатканын брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. 2021-жылдын 23 мартына караганда лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 75ти түздү. Алардын ичинде Бишкек шаарында 56, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 12, Ош облусунда, Талас облусунда жана Баткен облусунда жаңы учурлар катталган жок. Нарын облусунда 1 учур катталды, Ысык Көл облусунда 3 жана Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Ошондуктан дарыгерлер жарандардан 1,5 метр социалдык аралыкты сактоону, эл көп топтолгон жерлерге барууну, бет кап тагынууну, өздөрүнүн жана жакындарынын саламаттыгына кам көрүүнү сунуштап жатат. Себеби Европа өлкөлөрү COVID-19 күч алып жатканын айтып, 3-чү толкун тууралуу жар салууда. Францияда жаңы санитардык чектөөлөр күчүнө кирди. Бул Париж аймагында жашаган 21 миллион адамга жана өлкөнүн түндүк чыгыш жана түштүк чыгыш бөлүктөрүнө тиешелүү. Ал арада Париждин тургундары киргизилген чектөө чараларына нааразы болууда. Польша жана Украинада дагы 2 жумага катуу чектөө киргизилгени жатат. Коңшу Казакстанда дагы жаздын келиши менен коронавирустун жаңы түрү келгени кабарланып, карантиндик чектөөлөр күчүндө калып жатат. Мындан улам кыргызстандыктар дагы илдеттин көбөйүү коркунучуна кооптонуп жатканын билдиришүүдө. Этият болуш керек, сактаныш керек. Анан биздин өзүбүздүн тартибибизге жараша болот го бардыгы. Дагы бир аз тартип болгондо төш такабайт болот. Кийиш керек муну, маска менен жүрүш керек. Эми чыдап коюш керек, үйгө жеткиче анан үйдө жешсе болот дегендей. Бүгүнкү күндө кооптонуп атабыз. Аябай эле көп чыгып атат го. Баягы жумушу жок болсо чыкпаш керек. Негизи бүгүнкү күндө сактоо өтө эле кыйын болуп атат. Анткени бир топ биздин мекендештерибиз буга кайдыгер карагандыктан маска тагынбай жүргөн адамдар ошончо көп болуп атат. Бессимптомниктер деп коет атпайбы? Бул адамдар ооруну сезбей көтөрүп жүргөндөр көп болуп аткандыктан өзүбүздүн ошол бет кап, мындай перчаткаларды колду тез жууп, иммунитетти көтөрүп, спорт менен алектенип сактанып атабыз. Гигиенага көндүргөн оору болуп атат баарыбызды. Жарандардын генебестик мамилеси өнөкөт оорусу бар карыларга, кош бойлууларга вирус тез чугуп, алардын саламаттыгына таасир берип жатат. Мындан улам эпидемиологдор тургундарды жоопкерчиликтүү болууга чакырып, коронавирус пандемиясынын 3-чү толкунун жеңүүгө азыртан кам көрүү зарылдыгын белгилешүүдө. Коронавирус инфекция болуп, бул деген микс болушу мүмкүн да. Өзлөр грипп же парагрипп, респираторный инфекция менен ооруп, үстүнө дагы коронавирустун инфекция кошулушу мүмкүн. Ошондо состояниясы более тяжелый болуп түшүп калып атышат да больницада. Ошон үчүн биз дагы бир жолу айтып кетет элек, биз берген талаптарды баарыбыз аткарыш керекпиз. Колдон келсе конокко барып, конок тозуп, ушуларды токтотуш керекпиз. Колубуздан келсе үйдө болуш керек. Деп билдирди Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун жетекчиси Нурила Алтымышева. Республикалык штаб бүгүнкү күндө коронавирус илдетинин күч алуу ыктымалдыгына кам көрүп, келерки жума вируска каршы вакцинациялоо ишин баштоону пландоодо. Мындан сырткары 11-апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоону жана референдумду өткөрүүдө эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун сактоо боюнча иш-аракеттердин алгоритмин дагы иштеп чыкканын Айнура Акматова кошумчалады. Алгоритм жарандардын санитардык эпидемиялык коопсуздугун жана ден соолугун коргоодо төмөнкү талаптарды камтыйт. Бул участкалык шайлоо комиссияларынын ишине коюлган талаптар, шайлоо алдындагы үгүт иштерине коюлган талаптар, сырттан добуш берүү үчүн талаптар, шайлоо күнүнө коюлган талаптар, добуш берүү үчүн жайларга коюлган талаптар, добуш берүү процессине коюлган талаптар жана шайлоочулар үчүн атайын сунуштар. Бишкекте COVID-19 илдети көбөйүп жатканы байкалууда. Буга байланыштуу борбордо санитардык көзөмөл күчөтүлүп, ишкерлик субъектилерди текшерүү үчүн мобилдик топтордун саны көбөйүп жатат. Эске салсак, акыркы суткада Бишкекте коронавирус инфекциясынын 56 жаңы учуру аныкталды. Алардын ичинен 46 адамда COVID-19 бар болсо, калганы пневмония менен ооруп калган. Ал эми республикада пандемия башталгандан бери 87 537 адамда вирус катталган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.